Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2005-жылы чыккан Арал аттуу тасманы көрөбүз. Дүйнөдө кыямат кайын болуп өткөндүктөн каармандарыбыз бир кородон чыкпай жашашат. Бирок аларга айтылбаган чындык такыр башкача болчу. Анда эмесе тасма эмне тууралуу экендиги сизге дагы кызыктуу болуп калса баштай берели. Элибизде билим алуу ийне менен кудук казгандай деп айтылат. Анткени бир кесиптин ээси болуу үчүн ага тиешелүү илимди үйрөнүп, такшалган адиси болуп чыгуу үчүн талыкпаган эмгек өтө көп убакыт жана дүйнөлүк 6 тилдин катарына кирген орус менен англис тили керек экендиги бардыгыбыз эле билебиз. Анткени кээ бир керектүү маалыматты издесең өзүбүздүн эне тилибизде табыш аябай эле оор. Ошондуктан орус же болбосо англис тилин билүүгө муктаждык пайда болот. Бирок тилди үйрөнүүгө азыр көпчүлүгүбүздө убакыт жетишсиз. Ошондуктан тил бил окуу борбору бул жагдайлардын бардыгын эске алып, орус же болбосо англис тилин үйрөнөм десеңиз өзүнүн ийкемдүү шарттарын сунуштайт. Тил бил окуу борборунда тилди үйрөнүү сабактары онлайн түрүндө өтүп, Кыргызстандын кайсы бурчунда болбоңуз же болбосо чет өлкөдө болсоңуз дагы окууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан дагы сиздин жасап жаткан жумушуңуздан алаксытпай качан гана бош убактыңыз болгондо окууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Андыктан достор, тил бил окуу борборуна биздин атыбыздан кайрылсаңыз жагымдуу арзандатуулары бар. Экрандагы байланыш сандарын жазып Санчо Бек каналынан келдик деп тил үйрөнүүдө арзандатууларга ээ болуңуз. Тасманын башталышы каарманыбыз Линкольн түшүнөн чочуп ойгонот. Ал акыркы күндөрү кайра-кайра бир түштү көрө бергендиктен эчтекени өзү дагы түшүнө албай, деги эмне болуп жатат деп өзүнө өзү кайра-кайра суроо салып бөлмөсүнөн чыгат. Биз каарманыбыз жашаган жер өтө чоң, өзгөчө ыкмада жасалган имарат экендигин көрөбүз. Анткени ал жерде окшош кийинген эркек аялдар, бардык расадагы адамдардын түрлөрү чогуу жашашчу. Себеби жер жүзүнө апаат келип, жердин үстүндө жашаганга такыр мүмкүнчүлүк болбой, тирүү калгандар ушул имараттын ичинде өмүр өткөрүп калышыптыр. Бирок жер бетинде бир гана аралга зыян жетпей, ал жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар болчу. Ошондуктан имараттын жашоочуларына ар убакта лотерея ойнотулуп, кимиси жеңсе жашоого мүмкүнчүлүгү бар жалгыз калган аралга жөнөтүп турушкан. Ошондуктан ал жердеги жашагандардын дээрлик бардыгы аралга барсак экен деген ниет менен жашашчу. Анткени каармандарыбыздын азыркы жашаган жеринде тартип өтө бекем болгондуктан өздөрү дагы каалаган тамакты жей албай, туура тамактануу менен гана алек болушат эле. Анан дагы спорт менен машыгышып, ар дайым ден соолукту бекемдеп туруу милдеттендирилген. Ал эле эмес, аял эркектер бири-бири менен чогуу жашагандыгы менен достошууга уруксат берилбей, жада калса жакыныраак туруп сүйлөшкөнгө дагы тыюу салып коюшат. Бирок бул тартиптердин бардыгы Линкольнга жакпай, деги бул тартиптерди ким ойлоп тапкан? Анан дагы биз эмне үчүн каалаган тамагыбызды жей албайбыз? Күндө эле кийимдерибиз жуулуп таптаза болуп калат, аны деги ким жууйт? Менин көп суроолорум бар, бирок алардын жообу жок деп ал имараттын жетекчисине чейин барып, бирок жетекчиси деле кыйратып жооп бербей, сиздин ден соолугуңузда мүчүлүштүк пайда болгон окшойт. Биз аны текшеришибиз керек деп каарманыбыздын денесине түшүнүксүз темирлерди киргизип жиберет. Бул окуядан кийин каарманыбыз өзүнүн жумушуна жөнөп, ал химиялык лаборатория сыяктуу жерде иштегендигин көрөбүз. Линкольндун дагы деле суроосу түгөнбөй, аны менен чогуу иштеген Джонго суроо салып, биздин негизи кызматыбыз эмнеде, бул жерде жумушту аткарып жатабыз, бирок биздин жумушубуз кандай пайда алып келет? Бул суроолор мени жинди кыла турган болдуго деп калып эле компьютерим бузулуп калды деп ал жактан чыгып кетти. Көрсө каармандарыбызга имараттан сырткары чыкканга уруксат берилбегендиги менен Линкольн амалкөйлүк кылып, өзүн сырткы жумушчудай көрсөтүп, Маккартка жолугуп турчу экен. Маккарт бул жерде компьютерди оңдоо менен алектенчү, анан дагы каарманыбыздын кээ бир кызыктуу суроолоруна жооп берет эле. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз ал жерден учуп жүргөн ийнеликти көрүп калат. Бирок буга чейин аларга сыртта эч кандай жан калган эмес, бардыгы өлүшкөн. Жер бетине апаат келгенде жан жаныбарлар дагы кырылып калышкан. Ошондуктан жер үстүнө чыгууга дагы мүмкүн эмес деген ойду сиңирип коюшкан эле. Бирок биз тасманын ушул бөлүгүндө башкача сүрөттү көрө баштайбыз. Ал имараттын бир бөлүгүндө жалаңгана окумуштуулар жайгашып, өздөрүнүн иши менен алек болуп, эненин ичиндеги шартындай түтүкчөлөр жасалып, анын ичинде адамдардын жаткандыгын көрөбүз. Кээ бир түтүкчөлөрдө адам жаңы эле жаралып келе жатса, кээ биринде толугу менен эле тирүү адамга айланып калыптыр. Мындай түтүкчөнү ал жердеги окумуштуулар жарып, ичиндеги адамды чыгара башташат. Бул убакта каарманыбыз жакын досторунун бири Жорданга келип, буга чейин ийнелик таап алгандыгын мактанып, Жорданга дагы ойлорду салып, алар жер бетинде бардыгы өлдү деп айтышты эле го. Менимче бул жерде биз билбеген нерселер бар десе, Жордан каарманыбыздын сөзүнө маани деле берген жок. Анткени ал бул убакта буга чейин айтылып жаткан тандоодон жеңип, ал жердин жашоочуларынын бардыгы кетүүнү каалап жүргөн аралга кете турган болот. Ошондуктан ал Линкольн менен коштошуп эртеси күнү кетүүгө чыгынат. Каарманыбызды болсо ойлору такыр эле тынч койбой, түнү окумда бөлмөсүнөн чыгып, буга чейин ийнеликти таап алган жерге барып, аны коюп берип артынан жөнөйт. Линкольн тепкичтен чыгып бара жатып, ага тааныш эмес жайга туш болду.
Каарманыбыз ал жактан дарыгерлердин кийимин кийип, жашынып, терезелердин бирине жаңы эле төрөгөн аялды көрөт. Бул аял буга чейин каармандарыбыз менен чогуу жашап, толгоотуусуна жакын калган мезгилде сен аралга кетишиң керек деп алып кетишкен болчу. Бирок Линкольн аңдып карап турса, аялды төрөтүп, наристесин колдоруна алышып, төрөгөн аялдын канына түшүнүксүз суюктукту куюшуп өлтүрүп салышат. Мындан соң дарыгер жаңы эле төрөлгөн наристени көтөрүп барып, буга чейин наристени төрөгөн аялга окшош аялдын барып колуна берет. Бул окуяны көргөн каарманыбыз кайрадан качып барып эле өздөрүнүн жашаган жагына жөнөп, бул убакта эртең менен туруп аралга кетүүгө камынып калган Джордандын бөлмөсүнө барды. Каарманыбыз Джордандын оюна койбой эле мен бардык чындыкты көрдүм. Эч кандай арал жок экен. Алар сени өлтүрүшүп денеңдин бир бөлүгүн алышат. Мага ишенип койгонуң деп жетелеп алып качып жөнөшүп, ал жердеги күзөтчүлөр каармандарыбызды коолап жөнөшөт. Анда каарманыбыз имараттан чыгуу жолун билбегендиктен Джорданды ээрчитип алып эле ар тарапка качып, бир мезгилде бара жаткан жеринен кулап кетишип, бейтааныш жайга түшүшөт. Көрсө бул жерде жаңы эле түтүкчөдөн чыккан адамдардын мээсине керектүү маалыматтарды сиңирүү жай экен. Демек каармандарыбыз Линкольн дагы Джордан дагы ушул жайдан өтүшкөн. Бир мезгилде эле күзөтчүлөр ал жерге дагы жетип келишип, каармандарыбыз качуусун улантып, ар башка эшиктен чыга беришип, акыры аягы имараттан сырткарыга чыгып кетишти. Буга чейин аларга айтылгандай жер бетине эч кандай апаат келбей эле бардыгы жайында экен. Анан дагы аба булганган деген маалыматы калып чыгып, дем алууда деле эч кандай оорчулук болгон жок. Биз ушул жерде каармандарыбыз качкан жай эмне үчүн жасалгандыгын түшүнө баштайбыз. Ал жерде каарманыбыз сыяктуу жашаган адамдарды Агнат деп коет экен. Анткени имараттын жетекчиси ал жерге келген байларга иштин тартибин түшүндүрүп, эгер сиздин ден соолугуңузда бир мүчүлүштүк болуп, денеңиздин бир бөлүгү иштен чыгып жаткан болсо, бизге буйрутма берсеңиздер, биз сиздерге керектүү мүчөнү иштеп чыгарып беребиз. Ал эле эмес, балалуу болбой жатсаңыздар дагы анын дагы чечими бар. Биз жасап жаткан иште эч кандай коркунуч жок. Анткени биз иштеп чыккан агнаттар адамсымал болгондугу менен эч кандай адамдарга тиешеси жок. Аларда сезимдер болбойт, болгону түзүлүшү адамсымал деп кардарларды алдап коет. Көрсө ден соолугунда маселе пайда болгон байлар ал жерге келип буйрутма беришип, имараттын жумушчулары керектүү мүчөнү даярдаш үчүн адамды пайда кылып, кардарга керектүү мүчөсүн алгандан кийин өздөрү жараткан адамды кайрадан өлтүрүп коюшат экен. Ошондуктан бул сыр эч кимге билинбеш керек деп имараттын жетекчиси Мэрик атайын адамы Лоурентти чакырып, каармандарыбызды тез арада табышың керек деп буйругун берет. Бул убакта токтобой качып бара жаткан каармандарыбыз дээрлик 40 чакырымды басып өтүп коюшат. Алар эс алуучу жайлардын бирине кирип, Линкольн таанышы Маккортту көрүп калды. Анда Маккорт каармандарыбыздын кантип чыгып кеткендигине түшүнбөй унаасына салып алып үйүнө алып жөнөп, каармандарыбызга суроо салып, силер деги ал жактан кантип чыгып кеттиңер? Канчалык коркунучта турганыңарды билесиңерби? Эми менин үйүмө келгениңерди билип калса, мени дагы жок кылат. Алар өздөрүнүн сыры ачылып калбаш үчүн бардык нерсеге барышы мүмкүн деп каарманыбызга бардык чындыкты айтып берет. Мы кто? Клоны? Кто? Копии? Что ты такое Почему? говоришь? Каармандарыбыз өздөрүнүн ким экендигин билгенде бул дүйнөдө жашап жатканына 3 эле жыл болгондугуна такыр ишенишпей, балалык кезиндеги элестери жөн гана алардын мээсине киргизилген маалымат экендигин билет. Бирок Маккорт аларга жардам берүүдөн баш тартпай, каармандарыбызды буйрутма берген адамдар жөнүндө маалымат таап, силер ишкананын кардарларына чындыкты жеткиришиңер керек, болбосо бул иш улана бериши мүмкүн. Мен силерге жол көрсөтөйүн деп экөөнүн тең кийимин алмаштырып, Лос-Анджелеске кете турган поездга билет дагы алып берет. Бирок ошол учурда ал жерге каармандарыбыздын артынан түшкөн Лоуренттин адамдары жетип келип калыптыр. Алар Маккортту өлтүрүп салып, эки каарманыбыз ал жактан качып жөнөп, коолап келе жаткан баш кесерлердин биринин колун мык менен аткылап, жашынып барып жүрөйүн деп калган поездге олтуруп алганы жетишишти. Ошентип алар Лос-Анджелеске барышып, шаарды көрбөгөндүктөн аябай таң калып, эки жакты карап таңыркап жатышып, Джордан так эле өзүнө окшош сүрөттөгү аялды көрөт. Көрсө, Джорданды буйрутма берген кыз Сара деген модель кыз экен. Бул убакта Лоурент адамдары менен каармандарыбызды батыраак табуунун жолун издеп, коопсуз шаардагы камераларды карап, каармандарыбыздын кайда жүргөндүгүн бат эле таап алышат. Ошондуктан ал адамдар менен жетип барып, шаардын так эле ортосунда кызычуу башталып, аларды көрүп качып бара жаткан каармандарыбыз ооржук жүктөп бара жаткан унаанын үстүнө чыгып алышат. Бирок баш кесерлер артынан такыр эле калбагандыктан каармандарыбыз унаадагы оор жүктөрдү түшүрүп жиберишип, келе жаткандар кырсыкка учурап, унаалары аңтарылып, жараксыз абалга келет. Ошентип бул жолу дагы каармандарыбыздын баш кесерлерден кутулуп кетүүгө мүмкүнчүлүктөрү болду. Бул окуядан кийин каармандарыбыз Том Линкольн деген адам тууралуу маалымат табышып, ошону гана жөнөшөт. Алар Томдун үйүнө түз эле кирип барышып, үйдүн кожоюну каарманыбызды көрүп ооз ачылып, өзүнө окшоштугуна таң калып, оозуна сөзү келбей калат. Каарманыбыз ага өзүнүн ким экендигин жана эмне үчүн келгендигин түшүндүрүп берет. Муну уккан Том такыр ишенгиси келбей, бирок каармандарыбыз менен сүйлөшүп, алар көп нерсени түшүнбөгөндүгүн байкап, Линкольн менен Джордан чындыкты айтып жаткандыгын билди окшойт. Ошондуктан Том аларга жардам берүүгө макулдугун берип, биз демек сыналгыдан чыгышыбыз керек. Бул маалыматты бүтүндөй өлкөгө жеткиребиз деп Джорданды үйүнө калтырып коюп, каарманыбызды алып алып унаасы менен жөнөйт. Алар кеткенден кийин Джордан үйдүн эки жагын карап жатып, тапанча салынган жерде тапанчанын бирөөсү жок экендигин көрдү. Көрсө, Том каармандарыбызга эч кандай жардам бербей эле аларды карматып берүүнү чечиптир.
Ошондуктан бул убакта унааны башкарып бара жаткан Линкольндун башына тапанча такап, ал жерге учак менен Лоуренттин адамдары дагы келип калат. Анда ачуусу келген каарманыбыз унааны өтө катуу ылдамдыкта айдап жөнөп, башкесерлерден качып унааны айдаганча Том менен мушташып кете берди. Бир мезгилде эски имараттын ичине кирип унааны токтотуп, эки каарманыбыздын ортосунда мушташ башталат. Ошол мезгилде Лоурент дагы ал жерге келип калып, Том болсо каарманыбызга тапанчасын такап туруп калган. Бирок Том чындыгында кимиси чын адам, кимиси клоун экендигин билбей жаткан. Муну байкаган каарманыбыз мен чыныгы Томмун деген мезгилде Лоурент экинчисин атып өлтүрүп салат. Ошентип каарманыбыз ал жерден дагы тирүү чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алып, Томдун үйүнө барып, Джорданга жолугуп экөөнүн ортосунда буга чейин болуп көрбөгөндөй сезимдер пайда болду. Ошол учурда каармандарыбыз буга чейин жасабаган ишти биринчи жолу жасашып, жашоонун кызыгы кайда экендигин эми гана сезишти окшойт. Бирок Линкольнда жаңы максат пайда болуп, ал имаратта калган өзүнө окшогон адамдардын бардыгын куткарууну чечет. Ошондуктан өзүн Томдой көрсөтүп, имараттагы адамдар менен байланышка чыгып, менин бөйрөгүм жараксыз болуп калгандыктан силерге буйрутма бердим эле, эми болсо кайрадан мага маселе жаратып жатасыңар. Мага тиешелүү агнатыңар дагы жок болду, мен силердин кеңсеңерге кайра барайын. Бөйрөктү эртерээк даярдап беришиңер керек деп имараттын жумушчулары менен келишет. Биз бир мезгилде эле Джорданды Лоурент адамдары менен кармап кеткендигин көрөбүз. Көрсө Лоурент тапшырма боюнча Линкольнду өлтүргөндөн кийин Джорданды кайтаруу милдетин алган экен. Бул убакта каарманыбыз өзүн Томдой көрсөтүп, учак менен имаратка келип, ал жердин жумушчулары каарманыбызды Том деп элестетип, андан кечирим сурап, сизге жаңы бөйрөк жасаш үчүн анализ алыш керек деп даярдык көрө башташат. Бирок каарманыбыз ошол маалда ал жердеги адамды уктата чапты дагы өзүнүн максаты менен жөнөдү. Линкольн эң биринчи эле имаратка жарык берген аппаратты өчүрүп, ал жерде жашап жүргөн адамдардын бардыгына чындыкты жеткирүүнү ниет кылыптыр. Бул убакта имараттын кызматкерлери Джорданды жаткырып алып, анын дене мүчөлөрүн алуу ишин башташат. Бирок ошол мезгилде каарманыбыз бекитип койгон тапанчасын алып чыгып, күзөтчү менен дарыгерди байлап коюп, ал жактан качып кетип калды. Көрсө буга чейин имараттын жетекчиси Мэриктин тапшырмасын аткарып жүргөн Лоурент имараттын ичиндеги болуп жаткан чындыкты эми гана билгендиктен ал нерсеге чыдай албаптыр. Ошондуктан ал каарманыбыз Джорданга жардам берүүнү чечкен болот. Алар эң биринчи эле барып, бул убакта адамдардын бир тобун жок кылууга аракет кылып жаткан күзөтчүлөрдү жок кылып, адамдар салынган мечти ачып, ичиндегилерди куткарат. Бул убакта каарманыбыз кандай айла кылышын билбей, ал жердеги имаратка аба киргизүү үчүн айланып жаткан өтө чоң айлампаны ишке киргизет. Каарманыбыз айлампанын иштөөсүн өтө тездетип салган мезгилде Мэрик ал жерге келип, экөөнүн ортосунда мушташ башталат. Көрсө Мэрикке каарманыбыз ал жака келгендиги тууралуу маалымат жеткен экен. Ошондуктан ал Линкольнду өлтүрүүгө аракет кылып, арганда ыкма менен сабап, бирок каарманыбыз ага үстөмдүк кылып муунта баштайт. Ошол мезгилде өтө тез ылдамдыкка кирген айлампа нугунан чыгып, ал жер жарылып кетти. Бул жарылууда каармандарыбыз мушташып жаткан көпүрө сынып, жип Мэриктин мойнуна оролгондуктан ал муунуп калып, каарманыбыз ошол жипке асынып калат. Бул жарылууда имараттын бир тарабы толугу менен урагандыктан ичиндеги адамдарга сырттагы күн көрүндү. Анда бардыгы күн тарапка чуркашып, сыртка чыга турган жолдорду табышып, ичиндегилер дээрлик толугу менен эле чыгып, көргөн көздөрүнө ишенишкен жок. Ошентип Лоурент ал жерден кетип, каармандарыбыз бири-бири менен жолугуп, бардыгы эркиндикке чыгып, тасма дагы бүтүп калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн башка бирөөлөрдүн өмүрүнө зыян келтирүүдөн алыс бололу.